Manasçılardan geçe ötken Yusuf Mamay 5 mal namazını okugan, acılık kavargan, moldadan talim algan adam, ilimli adam. Arapça жазгандарını karasan esin oydu. Sakalı var, sünnet. Al emes Bişkek'e gelip Kırgızların birinci kurultayına gelgende uçuraştırıp kalsa, Tügölbay Sıdıkbek atabız var eken oşonda. Appak şaşın tarap koygan. Gelse kolum berbeytiymiş anan. Bul aksakal dese aksakal bilen kolum. Görse ayal kişi de oylayıptır. Al uşunda Kıtaydan gelgende sakalı çok bolsa öyle ayal da oylayıveret eken de. Anan ayal kişi eken, жылаң başkanda öylese görse kişi erkek kişi eken. Anan aytıptır anan. Sakal koybasanız bolçu eken dep Tügölbay Sıdıkbek замечание бериптир ким? Yusuf Mamay. Anan andan murdagıdagı bir Sagınbay деген manasçыбыз бар, сүрөтүн карасаңар сакал ушу Максат Ажын сакалынын өзүндө. Ал да 3 жыл сабак алган молдодон. Айтор манас айткандардын манасчылардын 99% намаз окуган адамдар. Bir gana Sayakbay atабыз içinde külügandırak bolup kaldı. Ança-mınça bozu çıkıp koyucu eken. Ança-mınça. Alo, anızda sebebi var. Antikan janagı esser ubagında bolup kaldı da. Filarmoniyada işlep kaldı, başka bolup kaldı. Бирок ошол мен калганын вариантын эмес, именно Сагынбай атабыз, Саякбай атабыздын вариантын караганыбызда толтура ислам бар ичиндечи. Бардыгы мусулман. Эгерде ошолор мурдагылар өздөрү мусулман болгон тартип койгон десек, анда Сагынбай атабыз эсер убагында пантуркизм, панисламизм деп атканда Саякбай атабыз аны өзгөртөт болчу да. Бирок эме өзгөрткөндөн калган ошондой болуп атат. Ошон үчүн ушунда анан Манастын өзү бизге үлгү боло алабы дегенде үлгү боло алат. Анткени Манасты окуган адам эгерде кыргызчаны так билсе, анда ошонун ичинен исламдын аныгын билет. Мисалы үчүн мен жанагы китеп анча-мынча макала жазып калганда багымдаттын убагын кыргызча кантип айтыш керек деп мындай айта албайсыз да, мисалы үчүн андай мындай деп. Анан Манаста ошол багымдаттын убагы өтө так айтылат да. Таң кылайып атканда, кылайып деген мындай акырындап атканда, айтыр ушундай сөздөр менен жатташында кыйын анчы. Анан Ыхлас сүрөсүнүн котормосун биз талаша беребиз. Мисалы үчүн неме жазып койгонда төрөткөн эмес, андай мындай десе, Сагынбек эме Надырбек Алымбек болсо, болгон эмес кызыл эт деп жазат да. Ошонун жердин өзүндө Ыхлас сүрөсүн кыргызчага которгондо бардык котормосун талаш кыла берет. Саякбайдын вариантында ал өтө так айтылган Ыхлас сүрөсү. Андан башка Кур'ан-ы Каримдеги жанагы көптөгөн сүрөлөрдүн котормолору ошонун ичинде келет. Анан мен өзүм жанагы ошол бир диссертация жазайын, ошол Манас боюнча жазайын деп ойлодум да, анткени ошол Манастын ичиндеги ошол исламияттарды жарыкка чыгарайын деп. Анан убактым болбой жүрөм. Ал өтө маани берет. Болгону биздикилер манасчылар исламды түшүнбөйт, исламчылар Манас түшүнбөйт. Мени ошол Арабаев университетте Манас таануу деген бөлүм бар. Топчубек Тургуналиев деген Чапаевдин ойлосу бар киши өдө директор. Анан мени бир эжекес чакырды, профессор экен, көп жатат бирнеке. Анан Манас боюнча сүйлөп бер деди. Анан даярданып алып барып, анан кийин Манас атабыз бир жерде мазар бар экен. Адамдар мазарга ширк кылып чүпүрөк байласа барып, ошол мазарды тегиздеп коюптур.